Атам болгон окуя. Урматтуу окурманым, каналга катталууну унутпаңыздар. Атам эмнеге күйөөм экөөбүздү күтпөй кетип калганын билип ыйладым. Үйгө келсек, балам жалгыз олтуруптур. Таятаң кайда? Жаңы эле таксиге жеткирип келдим. Жүктөрүн көтөрүшүп. Эмне дейсиң? Таятам айылына кетем деди. Мени жардамдашып кой деди. Атама чалчы. Күйөөм телефонун издеп калды. Эч нерсе болбой туруп, кече эле келген атам эмнеге кетип калат? Бир жума жүрүп, доктуруна көрүнөм дебеди беле? Туура эмес сүйлөп койдукпу? Атамы тарынтып алдыкпы? Алло, ата, сизби? Ооба кызым, мен жаңы эле айылга кирдим. Жөө басып баратасызбы? Жайытты аралап барайын дедим кызым. Ойлор көп кызым. Ата, эмнеге кетип калдыңыз? Эмнеге айтпай кетесиз? Мен туура эмес бир нерсе кылдымбы, ата? Жок кызым. Сен эмес, мен туура эмес нерсе кылыпмын. Өз колум менен жасаган кылмышты карап олтуруу оор болду мага. Сизди түшүнбөй турам, ата. Кызым, кече жумуштан келдиң. Колуңда толтура 2 пакет. Балаң туруп барып жардамдашкан жок. Сен дагы суранган жоксуң. Жумуштан келип эле кир жууп, бизге тамак жасап баштадың. Күйөөң келди. Ал тамак даярбы деп сурады дагы менин жаныма телевизор көргөнү олтурду. Сен ары бери чуркап, кириңди жууп, балаңдын тапшырмасына жардам берип, ал арада күйөөңө сураган алмасын алып келип берип, кайра мага чайдам деп берип, кайра шорпоңо картошка арчып, чуркап жүрдүң. Бул арада күйөөң да, балаң дагы сага жардамдашпады. Сен дагы суранбадың. Баары ушундай болуш керек деген маанайда жүрдүң. Анткени кичинеңде ушундай көрүнүштү көргөнсүн. Ооба, бул жерде мен күнөөлүүмүн. Апаңа жардам берип, үй бүлө деген кандай болушу керектигин көрсөтпөдүм. Кудуң, апаңдын бул жүктү өз мойнуна көтөрүп бой жеттиң. Менин апаңа жардам берип жатканымды көрбөдүң. Анан бул нерсени норма катары кабыл алдың кызым. Ал эми күйөөңө дагы ата-энеси аялына жардам берүү керек экенин көргөзбөптүр. Мени кечир кызым. Апаң азыр үйдө жалгыз калган. Ага барып жардам берейин. Катамды оңдоюн. Силер болсо балдарыңарга туура үлгү көрсөткүлө. Сөз менен айтпагыла, көрсөткүлө. Кичинекей кызымды, сени, секетим жөн карап олтура албадым. Анткени сенин жүрүм турумуң менин катам эле. Кетип калдым. Балким, кийин барганда башкача болот. Кызым үй иштери бөлүнбөйт. Аны баары жасайт.